мыйзам силерде иштеди, бизде эмне үчүн иштебейт деген басыл менен кетти. Мен ойлойм туура эле болду деп. Биз буну жактырбайбыз да. Şimdi mamlaket болгондуктан президент ошондой карыл жасаган укугу бар. Мен ойлойм туура эле. Садыр Жапаровдун АКШнын мамлекеттик катчысына берген жообунда өлкөнүн ички иштерине аралашпоону суранды да. Президенттин мындай чечкиндүү кадамына кандай комментарий бересиз? Бааңыз. Эми президентти мен талкуулап айтпош керекмин, анткени деген эгер ушундай эки нерсе бар да. Биринчисинен не вмешиваться во внутренние дела, я думаю, каждый глава государства имеет право выразить такую точку зрения, потому что биз буну жактырбайбыз да. Убагында Атамбаевдин деле Казакстан президентине айтылган сөзү бар да. Ички иштерге аралашпаңыздар деп резкий критика болгон. Мүмкүн мамлекеттин лидери, мамлекеттин жетекчиси болгондуктан кийин мүмкүн өзүнүн бир вески ошого бир себептери болсо керек жооп бергенге. Бизде көп маалымат, УКМКдан келген көп маалымат, мисалы, может быть, депутаттарда жок болуш керек деп. Бир чети. Бирок бул НКО мыйзамдарына тиешелүү болуп атпайбы? Мыйзам долбоору боюнчачы колдойсуз демек. Ал мыйзам долбоору. НКО мыйзам жок, мен колдобойм. Бул президенттин укугу. Анан кийин биз көз каранды эгемендүү мамлекет болгондуктан президент ошондой карыл жасаган укугу бар. Мен ойлойм туура эле. Ошол мыйзам долбоору боюнча кандай деген жооп болот? Демек сиз макулсуз, колдоп бересиз ал мыйзам долбоорун? Мен башында эле мындай колдоп бергенмин да. Инициатор болуп, анан ошол эле позициямда турам. Себеби деген эгер мен бир позиция алсам, аны өзгөртпөгөнгө аракеттенем да. Бирок бул жерде мындай проблемный проект законда бул мыйзам. Себеби биздин проблемабыз эмнеде? Биздин кедейчилигибизде. Анан өкмөттүн күчү жетпеген, колу жетпеген жерлерде келип көп жерлерде жаап ошол иштерди кырылып атпайбы? Элге жардам берип ошол НПОлор. Ошондуктан эгер мамлекет НПОсуз иштейбиз дегенден кийин ошол НПОлор жасап аткан иштердин баарын өзү жасаш керек да. Ошондон кийин биз смело отказываться этишибиз керек. Анан тигилер каржылап аткандан кийин ушул иштердин баардыгын алар, конечно, өзүнүн кызыкчылыгы менен каржылайт. Жөнөкөй эле каржылабайт. Анан ошол кызыкчылыктары биздин улуттук кызыкчылык менен туура келип, шайкеш келбей калган жерлери бар да. Ошол жагынан чыгылып атпайбы бул конфликт. Ошондуктан ошол жерде кандайдыр бир компромиссти табыш керек деген мен ойдомун да. Алар менен тең ата сүйлөшпөшүбүз керек, биз өзүбүздүн кызыкчылыгыбызды колдобушубуз керек деген туура эмес багыт да. Биз өзүнчө мамлекет болгондон кийин, өзүбүздүн элибиз, өзүбүздүн гербибиз, өзүбүздүн флагыбыз, өзүбүздүн мамлекетибиз болгондон кийин биз дагы башка мамлекеттерден айырмасы жок, калкы канча, айырмасы жок анын территориясы канча, айырмасы жок алар кандай держава эмеспи? Биз өз кызыкчылыгыбызды мына Кыргызстандын кызыкчылыгын сүйлөй турган, айта турган нерсеге жетишибиз керек да. Бул дагы мен ойлойм бир жагынан туура эле нерсе. Анткени биз айтып атабыз, бул эми биздин өзүбүздүн Кыргызстаныбыздын болуп аткан ичиндеги жумушубуз, ишибиз деп айтып атабыз. Тем более мыйзам силерде иштеди, бизде эмне үчүн иштебейт деген басыл менен кетти. Мен ойлойм туура эле болду деп да. Бирок жалпысынан мына бүгүн биз ал мыйзамды экинчи жокко кайра кайтардык. Ал жерде бир аз өзгөртүүлөр киргизе турган болдук. Кичине ашыкча кетип калган жерлер бар экенин эске алдык. Аны дагы өзгөртүп атабыз. Ошондо мен ойлойм бул эң туура кадамдардын бири болду. Тактап коесузбу, кайсы жерлеринде ашыкча кетип калыптыр? Өзгөчө жанагы 10 жылга кесилет деген кодекске өзгөртүү киргизилгеле. Аларды азыр же такыр алып коебуз, же болбосо штрафтын өзүнө калтырып коебуз. Бирок баягындай 10 жылга отурат, 5 жылга отурат дегенге биз каршы болуп атабыз, аны алып коебуз.